Özünüz. Sıylap kelgen için sizge çok rahmat. Урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Эма дегенде элдин баары эле жаңы жыл деп калыптыр. Сиздердин баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап коеюн. Жакшылыктарды каалайм. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоорунун максаты сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын жогорулатуу максатында иш жүктөмүн эске алуу менен Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларынын штаттык санын өзгөртүү болуп саналат. Аталган мыйзам долбоору менен Бишкек шаарынын Чүй, Ош жана Жалал-Абад областарынын административдик сотторунун судьяларынын штаттык санын жалпы юрисдикциядагы соттордогу судьялардын штаттык санын эсебинен көбөйтүү үчүн Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун түзүмүн жана жергиликтүү сотторунун судьяларынын штаттык санын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун түзүмүн жана жергиликтүү сотторунун судьяларынын штаттык санын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын 2020 жылдын 4-июнундагы номер 59 мыйзамы менен судьялардын штаттык саны төмөнкү административдик соттордо кыскартылган. Бишкек шаарында 8 штаттык бирдиктен 3-кө чейин, Чүй областында 5-тен 2-ге чейин, Ош областында 3-тен 2-ге чейин, Жалал-Абад областында 3-тен 2-ге чейин. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун тутумунда сот адилеттигин 457 судья жүзөгө ашырат. Анын ичинен 17 судья административдик соттордо. Бишкек шаарынын административдик сотунда 3 судья, Чүй областынын административдик сотунда 2 судья, Ош областынын административдик сотунда 2 судья, Жалал-Абад областынын административдик сотунда 2 судья, Ысык Көл областынын административдик сотунда 2 судья, Нарын областынын административдик сотунда 2 судья, Талас областында 2, Баткен областынын административдик сотунда 2 судья. 2021 жылдын статистикалык маалыматтары боюнча жогоруда мыйзамда белгиленген судьялардын штаттык санынын негизинде административдик соттордо бир судьянын бир айга орточо иш жүктөмү Бишкек шаары боюнча 28, Чүй областында 34, Ош областында 30, Жалал-Абад областында 28, Ысык Көл, Нарын, Талас жана Баткен областарында 3-тен 12-ге чейин ишти түздү. Жогорку соттун төрагасынын 2007 жылдын 22 октябрындагы номер 93 буйругу менен бекитилген жергиликтүү соттордун судьяларынын иш жүктөмдөрү жана штаттык санынын ченемдерине ылайык бир судьянын жүктөмү 21-дикти түзөт. Айына бул белгиленген ченемден жүктөм ашык жүктөлгөндө судьяга иштерди кароонун процесстик мөөнөттөрүн сактоо кыйынчылыктары жаратат. Ал эми алардын сакталышы сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын баалоо критерийлеринин бири болуп саналат. Мындай абал көпчүлүк учурда ишке катышкан тараптардын сын пикирлерин жана коомдо нааразычылыктарды жаратат. Ал эми эмгек акы жана башка социалдык камсыздоо бардык судьяларга бирдей каралган. Биринчи инстанциядагы соттордун статистикалык маалыматтарын изилдөө көрсөткөндөй, Бишкек шаарынын райондук сотторунда тергөө судьялары сотко чейин көндүрүштө соттук көзөмөл тартибинде соттук материалдарды гана карай тургандыгы көрсөтүлгөн. Алсак Бишкек шаарынын райондук сотторунда алар тергөө судьясы катары тартылган. Ленин районунда 3 судья, 1 май райондук сотунда 4 судья, Октябрь районунда 2 судья, Свердлов районунда 2 судья. Облыстардын биринчи инстанциядагы сотторунда тергөө судьялары сотко чейин көндүрүштө соттук көзөмөл тартибинде соттук материалдар менен катар жарандык иштерди жана жарандык иштер боюнча соттук материалдарды да карашат. Ошентип, тергөө судьяларын жана соттук көзөмөл тартибинде каралуучу иштерди эсепке албаганда
Бишкек шаарынын райондук сотторунда бир айдагы бир судьянын иш жүгү орточо Лелин району боюнча 35 ишти, 1 май районунда 24, Октябрь району боюнча 39, Сверлов району боюнча 27 ишти түздү. Республикасынын областтарынын райондук шаардык сотторунда бир ай ичинде бир судьянын иш жүктөмү орточо Чүй областы боюнча 34, Ош областы боюнча 36, Жалал Абад областы боюнча 32, Ысык көл боюнча 34, Нарын областы боюнча 33 ишти, Талас областы боюнча 29, Баткен областы боюнча 36 ишти түздү. Биринчи инстанциядагы соттордун судьялардын иш жүктөмүнүн изилдөөнүн жана жумушчу топтун корутундусунун жыйынтыгында жогорку сот тарабынан административдик соттордун штаттык бирдиктеринин санын райондук соттордун штаттык бирдиктеринин эсебинен көбөйтүү боюнча мыйзам долбоору төмөнкүдөй тартипте иштелип чыккан. Бишкек шаарынын административ соту 3 штаттык бирдиктен 5 штаттык бирдикке чейин көбөйтүлүп, анын карамагына Бишкек шаарынын 1 май жана Сверлов райондук сотторунан 2 штаттык бирдик берилсин. Экинчи Чүй областынын административ соту 2 штаттык бирдиктен 4 штаттык бирдикке чейин көбөйтүлүп, аталган областтын Аламүдүн жана Ысык Ата райондук сотторунан 1 штаттык бирдиктер берилсин. Ош областынын административ соту 2 штаттык бирдиктен 3 штаттык бирдикке чейин көбөйтүлүп, аталган областтын Кара Суу райондук сотунан 1 штаттык бирдик берилсин. Жалал Абад областынын административ соту 2 штаттык бирдиктен 3 штаттык бирдикке чейин көбөйтүлүп, аталган областтын Базар Коргон райондук сотунан 1 штаттык бирдик берилсин. Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 32-чи беренесине ылайык жергиликтүү сотторду түзүү, кайра уюштуруу жана жоюу, жергиликтүү соттордун судьяларынын санын өзгөртүү мыйзам менен жүзөгө ашырылат. Жергиликтүү соттордун судьяларынын санын өзгөртүүгө судьялар кеңешинин сунушу боюнча гана жол берилет. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын судьялар кеңеши 22 жылдын 26 августунда жогорку соту тарабынан демилгеленген Бишкектин, Чүйдүн, Оштун, Жалал Абадтын административдик соттордун штаттык бирдиктеринин санын судьялардын иш жүктөмүнө таянуу менен райондук соттордун штаттык бирдиктеринин эсебинен көбөйтүү тууралуу мыйзам долбоорун колдоо жөнүндө чечим кабыл алышкан. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун түзүмүн жана жергиликтүү соттордун судьяларынын штаттык санын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору 2022 жылдын 25 октябрындагы номери 22 Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун пленумунун токтому менен жактырылган. Жогорку сот сунушталып жаткан мыйзам долбоорун кабыл алуу жергиликтүү соттордун судьяларынын иш жүктөмүн натыйжалуу бөлүштүрүүгө алып келет жана сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатына оң таасирин тийгизет деп эсептээр элек. Сотторду оптималдаштыруунун мындай тартиби судьялардын санын көбөйтүүгө алып келбейт. Жана ошого жараша республикалык бюджеттен кошумча каржылоону дагы талап кылбайт. Жана белгиленген чыгымдар сметасынын чегинде жүзөгө ашырылат. Сунушталуучу мыйзам долбоору тийиштүү министрликтер жана кызыктар мамлекеттик органдар менен макулдашуу жол жоболорун өттү, алар билишет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Сөз суроо берүү үчүн депутат Сурабалдиева Эльвира Жыгалбековна берилет. Рахмат, Замирбек Курамаевич. Бул реформа, оптимизациянын алакагында бир суроолор бар эле, тактабасам болобу? Менин билишимче, мурда межрайонный сотторду оптимизация кылабыз деп, бул сизге чейин болуш керек, реформа кылабыз деп, ошондо Бишкек менен Ошту калтырып, областтардагы межрайонный соттордо экономический иштерин деген райондорго берип, туурабы? Административдик иштерди калтырып коюшкан да. Ошондо административдик иштерди бул жарандарыбыздын мамлекеттик кызматтарга болгон претензиялары деп, жалпысынан айтсак, биз обл центрлерди карайбыз, туурабы? Мен мындай эми сунуш эмес, бул, я думаю, такое рациональное звено болот да. А что если ошол обл центрдеги административдик суроолорду караган ошол сотторду, экиден соттоо калыптыр, ошолорду деген райондорго жөнөтүп,
алардын ошол 2 сотту деген бир 10 чакты аппарат тейлейт экен, сотрудник помощниктер тейлейт экен. А ошол бошогон единицаларды болсо райондорго бөлүп туруп и зданияны или под соцобъекты, в крайнем случае жанагы ротированный судьяларга калтырып койсо кандай дейсиз? Сиздин жеке көз карашыңыз кандай? Менин жеке көз карашымда бул эми келечекте каралчу маселе экен. Муну дагы ушу талкууга алып карап көрсөк болот. Келечекте, будущем. Бирок аябай мындай удобный для оптимизации хороший вариант болмок. Карап көрөлү. Кызыктуу экен бул. Бул өзүңөр чечесиңер, жөн эле сунуш да. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Нарматова Надира Азимовна берилет. Рахмат, Данияр Ермекович. Бұл мыйзамдын концепциясы долбоор өздөрүнүн ичинде эле ичара эч кандай бюджет талап кылынбаган, ичара оптимизация кылып ыңгайлаштырылган мыйзамдын долбоору экен, ошондуктан концепциясын кабыл алып эле коесак деген сунушту айткым келет. Рахмат. Башка суроолор жок болмок депутаттар? Анда суроолор жок болсо, сөз Алтынбеков Айбек Алтынбековичке берилет. Бул жерде Минфиндин эмеси келип атат да, сунуштар жана сын пикирлер боюнча да. Бюджеттен акча каражат талап кылат деп. Ошондойбу? Талап кылбайт. Жок. Анда сөз берели? Замирбек Курамбаевич айтты, талап кылбайт деп атат да. Ооба. Мындай деп атат да, бул жерде булар жазып атат, облус сот менен райондук соттордун маяналарынын айырмасы бар деп атат да. Азыр алмаштырып атат да ордун. Айырма барбы? Саламатсыздарбы? Да, биз заключение бергенде ошентип жазганбыз. Биздерде должностной окладта районный менен областной сотто бар да. Ошон үчүн биз финансо-экономикалык расчетту бергиле деп сураганбыз, бирок биздин неме боюнча келген жок да. Если в рамках бюджета болсо, анда кайсы акчанын каражаттын ичинен чечилет бул маселе деп, жана ошо боюнча эле бизге келген жок. Азыр как раз сөз сурап атат, орунбасарыңыз берди, өзүңүз жооп бериңиз. Мейли. Нургүл Жакыповна. Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү, Бакирова Нургүл Жакыповна, төраганын орун басары. Урматтуу мына финансы министрлигинин өкүлүнө айтат элем. Бул административдик соттор, ошол административдик суд Ошской области, Жалалабадской области деген менен булар приравнивается как райондук соттун судьяларына. Булар административдик соттор болуп эсептелинет. Жанагы жогоруда белгиленип кеткендей, административный суд города Бишкек, административный суд Ошской, Жалалабадской области деп булар приравнивается суду первой инстанции, жана райондук соттун судьяларына. Мисалы ошо 1-май райондук соттун судьясы, Свердлов райондук соттун судьясы. Мен атайын должностной окладты ала келдим эле. Мында сиздерге да биз жөнөткөнбүз. Должностной оклад бирдей. Эч кандай 1 сомдагы мындай ашыкча кеми жок. Ошол эле райондук соттун судьялары менен административдик соттун судьялары бирдей оклад, бирдей айлык алышат. Ал өзгөрүшү мүмкүн, жана выслуга летне, же болбосо классный чинне карата, а так бирдей айлыгы. Эми бул жерде баягы түшүнбөстүк болуп калып атса керек. Областтык сот дегенimiz ал 1-инстанциядагы эле сот болуп эсептелинет. Баягы эмгек акысы кандай болсо 1-инстанцияда, тиги жакта как 1-инстанцияда, бирок баягы аты эле ошол областтык сот деп калат. Мен берип аткан суроо бул Минфиндин баягы заключениясына таянып берип атам да. Эгерде купуя болбосо маяналарды айтып коесуздарбы? Судьянын должностной окладынбы? Ооба. 46.041 сом. Бул демилге мындай райондук жана райондуку дагы 46.041 сом. Ошо бирдей эле. Административдик соттун судьяларындагы 46.041 сом. Оклады. Оклад. Мен дагы эмне жана кимдин демилгеси менен деген суроого айтып коеюн. Бул биздин жумушчу топ ошол төраганын буйругунун негизинде жумушчу топ иштеген. Анткени ошол жергиликтүү административдик соттун төрагаларынан ушундай бир ходатайство келип түшкөн. Анткени ошол иш жүктөмү көбөйүп кеткендигине байланыштуу ошол жана межрайондук сотторду бөлгөндө, административдик соттор кылып, экономикалык сотторду 1-инстанциялык сотторго өткөргөндө кескин түрдө судьялар азайып кеткен. Мисалы ошол эле Бишкек шаардык административдик соттун 8 судья иштесе, аны 3 судьяга чейин азайтып жиберген. Анан биз момундай анализ кылганда алардын жүктөмү бир топ өйдө болуп калган. Ошонун негизинде жумушчу топ иштеп, судьялар кеңешине сунуш берип, судьялар кеңеши анан ошо сиздерге жөнөтүп, бүт мамлекеттик органдар менен талкуулап, бул бир топ талкуулардан өткөндөн кийинки чыккан маселе. Рахмат. Эгерде биз бюджет комитетибизде, эгерде бюджеттен эч кандай чыгым келбесе, анда биз колдоп коелу. Рахмат. Рахмат. Анда башка суроолор жок болсо, урматтуу депутаттар, мына жогорку соттун төрагасы Замирбек
Курмаевич официаль түрдө айтып атат, эч кандай каржы булактары кереги жок. Ошол бизге бекитилген бюджеттин акчасын биз толугу менен жетет деп. Анда урматтуу депутаттар, комитет чечимин өтөйлү анда. Комитет чечими Кыргыз Республикасынын жергиликтүү соттордун түзүмүнү жана жергиликтүү соттордун судьяларынын штаттык санын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, комитеттин чечимин дош койгом, дош берин. Ким макул? Каршы? Жок, көпчүлүк дош менен биринчи окууда концепцияңар кабыл алынды. Чоң рахмат. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Кудай буйрса экинчи окууда дагы сунуштар болсо айтабыз. Рахмат. Күн тартибинде кийинки маселеге өтөбүз. Күн тартибиндеги 12-нчи маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан киргизилген 2022 жылдын 27 октябрында Бишкек шаарында кол коюлган 1999 жылдын 17 июлундагы Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы чек ара маселелери боюнча кызматташтык жөнүндө макулдашууга кошумча макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Баяндамачы Бакиров Мирлан Исакбекович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы. Барбы? Бул жактан. Ой, кечиресиз. Даярмын. Мен салды эле карап. Анда сөз баяндамачыда. Чоң рахмат, урматтуу Данияр Эрмекович. Урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга бул экинчи жолу кирип жатабыз бул маселе боюнча. Эсиңиздер болсо, июнь айында макулдашуу боюнча колдоп бергенсиздер. Кыскача токотор жана айта турган болсом, 25 июль 2000 жылы Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы чек ара кызматташтык боюнча макулдашуу болгон, башка ошол мыйзам менен бекилген. Ошол макулдашууга ылайык кыргыз тарап өзүнө милдеттемелерди алган. Ошол Россия Федерациясынын чек ара кызматынын өкүлдөрү бул жерде казарма жана турак жай менен камсыз кылуу боюнча. Россия Федерациясы тарабы бир канча жылдан бери ошол укуктан пайдаланып келген, бирок кийин өзлөрү Жибек жолу көчөсүнө жайгашкан имаратты ижарага алып, ошол жерди пайдаланып келишкен. Маселе сунуштады, кийин ошол имараттарды биз сатып алсак толугу менен деген маселени. Андан кийин Кыргызстандын мыйзамына ылайык жерди биз сата албайбыз, жерди ушул ижарага берүү маселеси коюлган. Бул жерде бюджеттен бир тыйын каражат кетпейт. Россия Федерациясы өзүнүн каражатына сатып алып атат, көп жылдык пайдаланууга кыргыз тарап ижарага берип атат. Урматтуу депутаттар, ушул кошумча келишимди колдоп бериңиздерди суранам. Бул бир топ жыл маселелер каралган. Буга чейин чек ара кызматынын өкүлдөрү да бул жерде отурат. Суроолор болсо жооп бергенге даярмын. Рахмат, урматтуу депутаттар. Суроолор барбы аталган мыйзам долбоор боюнча? Келишим боюнча. Жокпу? Анда жок болсо комитеттин чечимине өтсөк. Чечим сурайм. Комитет чечими, урматтуу депутаттар, сураныч. Ушул азыр бардык фракциялардан макулдуктарды алуу аракети болуп жатат. Ушул макулдук болгон учурда 3 окууда колдоп берип койсоңуздар деген чечимди редакцияга кошуп койсоңуздар. Сураныч. Рахмат. Мында негизи болгон учурда деп. Жок, негизи бул жооптуу эл аралык комитет. Биз только концепциясыны биринчи окууда эле карап беребиз, 3 окууда бул эл аралык комитет карайт. Анда урматтуу депутаттар, комитеттин чечими Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан кароого киргизилген 2022 жылдын 27 октябрында Бишкек шаарында кол коюлган 1999 жылдын 17 июлундагы Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы чек ара маселелери боюнча кызматташтык жөнүндө макулдашууга кошумча макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын
жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине биринчи окууда кабыл алганга сунушталсын. Комитеттин чечимини дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Ким каршы? Жок, көпчүлүк дош менен концепциясы кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, күн тәртибинде кийинки 13-чү маселе. 13-чү маселе. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Корея Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын функционалдык жакшыртуу долбооруна экономикалык өнүктүрүү максатында кызматташуу фондунан насыя берүү боюнча макулдашуу долбоору жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Корея экспорттук импорттук банктын ортосундагы республикалык клиникалык инфекциялык оорукананы функционалдык жакшыртуу кредиттик макулдашуу долбоору макулдашууга киргизилет. Баяндамачы эмне жазылбай калыптыр? Өзүңүз Маматалиев Тилек Абдыганыевич, Кыргыз Республикасынын салымдуу сактоо министринин орун басары. Чакырылган Татиков Руслан Сатылганович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары. Бар Татиков? Келдиңизби? Анда сөз баяндамачыда. Рахмат, Данияр Ермекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Корея Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы республикалык клиникалык инфекциялык оорукананы функционалдык жакшыртуу долбооруна экономикалык өнүктүрүү максатындагы кызматташуу фондунан насыя берүү боюнча макулдашуу долбоору жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Корея экспорттук импорттук банкынын ортосундагы республикалык клиникалык инфекциялык оорукананы функционалдык жакшыртуу кредитин макулдашуу долбоору боюнча сиздерге төмөндөгүчү маалыматтарды берүүгө уруксат этиңиздер. Азыркы учурда иштеп жаткан республикалык жугуштуу оорулар ооруканасы жандандыруу бөлүмүн кошкондо 530 жатак орун болуп эсептелет. Жана жугуштуу оорулар менен жабыркаган бейтаптарга шашылыш медициналык жардам көрсөтүү менен бир эле учурда республикалык жана ошол эле учурда шаардык оорукананын ролун ойнойт. Азыркы учурдагы COVID-19 байланыштуу андан сырткары республиканын калкынын саны жыл санап өсүп жаткандыгын эске алсак, аталган оорукана калкты сапаттуу медициналык жардамга болгон талаптарын кандандандыра албай келет. Ошондой эле оорулардын санынын көбөйүүсү оорукананын толуп кетишине жана оорукананын ичиндеги жугуштуу оорулардын таралышына алып келүүдө. Азыркы күндөгү кайрылып жаткан оорулардын 80-85%-ын жаш балдар түзөт. Өзүңүздөргө маалым, клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасы 50-60 жылдары курулган. Эскилиги коммуникациясы бүт бардыгы эскирген. Союздун убагында бул 600 койко болуп түзүлүп, андан кийин реформалардын негизинде кайра 400 койка болуп азайып кеткен. Өзүңүздөргө маалым болгондой 2020 жылы COVID-19 убагында жаңы бир этаждуу оорукана курулуп, ошонун эсебинен 100 койка кайра кошулган. Макулдашуунун шарттары боюнча Корея Республикасынын экспорттук импорттук банкы тарабынан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө $27 миллион кредит каралган. Анын 0,1% менен 10 жылдык перерывы бар. Андан кийин 40 жылдын ичинде бөлүп төлөө каралган. Аталган кредит республикалык жугуштуу оорулар ооруканасын функционалдык жакшыртуу долбоорун жүзөгө ашырышын каржылоо максатында жумшалмакчы. Корея Республикасынын өкмөтү жогоруда аталган банка экономикалык өнүктүрүү жаатында кызматташтык фондусуна башкаруу ыйгарымын берген. Кыргызстан тарабынан төлөнүүчү $2,285,124 AQSh өлчөмүндөгү финансылык каражаттардын ичинде жер тилкесинин баасы жана долбоордун алкагындагы тышкы коммуникацияларды жана тармактардын баасы, ошондой эле бажы төлөмдөрү, НДС, налогдор кирет. Ошо дагы республикалык бюджеттин эсебинен төлөнөт. Бул долбоорду жүзөгө ашыруу төмөнкү шарт түзүлөт.
Учурда иштеп жаткан оорукананын 130 койкага жаңы корпус куруу аркылуу кеңейтүүгө 11 миллион 377 миң АКШ доллары, оорукананын заманбап медициналык жабдыктары менен жабдуу 5 миллион 984 миң АКШ доллары. Ошондой эле оорукананын маалымат системасын түзүү жана кызматкерлерди аталган багыт боюнча окутууга 2 миллион 540 миң АКШ доллары каралган. Ошондой эле оорулардын көрсөткүчтөрүн ооруларга көрсөтүлүп жаткан медициналык кызматтардын сапатын жогорулатуу багытына 1 миллион 869 миң АКШ доллары каралган. Консультациялык кызматтарга 2 миллион 905 миң доллар акча каражаттары каралган. Ошентип, Республикалык медициналык ооруканасынын функционалдык жакшыртуу долбоорун жүзөгө ашыруу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосуна инфраструктуралык жактан болобу же медициналык кызматкерлердин потенциалын жогорулатуу жагынан болобу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоонун улуттук системасын чыңдоого шарт түзмөкчү. Урматтуу депутаттар, белгилей кетсек, акыркы жылдардагы эпидемиологик кырдаалдарды эске алып, ошондой эле элибизге сапаттуу медицина алып келүү максатында ушул долбоорду колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор борбу? Сөз Сурабалдиева Эльвира Жылалбековнада. Рахмат, урматтуу министрдин орун басары, кечиресиз, аты жөнүңүздү тактап коесузбу? Мамадалиев Тилек Абдыганыевич. Тилек Абдыганыевич. Кайсы инфекционкага сөзсүз түрдө аякта кызматкерлери жакшы, бирок оборудование көптөн бери жаңыланган эмес болуш керек, Ооба. Ошондо эмнени алып берип атасыздар? Эмне алынат? Бул жерге 5 кабаттуу, жер төлөөсү менен 6 кабаттуу жаңы оорукана салынат. 130 койкага. Эми бул негизи квадраты 6600 квадрат оорукананын. Бирок инфекциялык оорукананын өзүңүздөр билесиздер, өзгөчөлүктөрү бар. Ар бир палатанын өзүнчө бокс палатасы болуш керек. Ошолорду эске алып, дүйнөлүк стандарт менен 130 койкага каралып атат азыркы учурда. Ошондо бул каражат ремонтко эле кетеби? Жок, бул жаңы корпус. Жаңы корпус. Полностью жаңы корпус. 6600 квадрат жаңы курулуш. Жаңы курулуш болот. Ошонун ичинде бүт 27 миллион доллар кредиттин ичинде оснащение, обучение бардыгы бар. Обучение каяктан болот? Обучение. Алар келип биздин Обучение Кореяга барып биздикилер окуп келет. Андан кийинки этаптардан алар келип бул жактан үйрөнөт. Канча убакыт окутушат? Эртең буюрса ратификациядан өтсө, курулуш башталганда параллельно баштала берет. 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жылдын ичинде курулуш бүткөнгө чейин бүт бардыгы даяр болот. Ошондо Кореянын улут мамлекеттик госпиталдарда тажрыйба өтүп келишет. Именно ушул инфекциялык жугуштуу оорулар тарабындагы ооруканалардан повышение квалификация өтүп келишет. Кандай оборудование алынат? Тактап Ал коесуздар? жерге жаңы заманбап оборудованиялардан ЯМРТ, магнитный МРТ алынат. ЯМРТ алынат. ПЦР тести анализин бат чыгаруучу жабдуулар алынат. Ошондой эле бул жерде дагы лаборатория болобу? Лаборатория сөзсүз болот, лаборатория. Ошондой эле дефибриллятор бүт жанагы реанимацияга эмне керек болсо, ошонун баары боюнча алынат, каралган. Всё, хорошо, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Талиева Камила Абдразаковна берилет. Рахмат. Тилек Абдыганыевич, мен де как раз ошол азыр сиз өзүңүз айтып калдыңыз. Жаңы оорукана боюнча айтайын деп атканмын да, баягы эски нептеги чеңесин кетет дейт. Улам кредит алып, улам жаңылап келдик бул кезге чейин. Инфекционный ооруканада адистерге кеп жок. Ал жердин башкы врачы дагы абдан такшалган жетекчи, муну курам дагы мыкты. Биз 20-жылкы жанагы ковид башталган учурда көрдүк. Элге абдан жардамы тийди булардын. Анан эми чынында муногу 27 миллион АКШ долларын муну расшифровкасын эми карайбыз деп атасыңар да. Ушунун ичинде эле биз макулдук беребиз, анан эле жанагы окутууга келгенде эле бүт көп акча ошол кофе брек тиги бу деп эле көп акчанын баары ошол жака кетип калып, биз ошодон коркуп калганбыз. Чочуп калганбыз. Ошон үчүн мүмкүн болушунча муногу тыйындын баарын эффективдүү пайдаланышыбыз керек. Мисалы муногу азыркы күндөгү чочко тумоосу канча катталды бизде Кыргызстанда? Мен так маалыматты тактап сизге эметейин, жазуу түрүндө. Маалыматыңар жокпу? Эми ошол мына бул көрүп атасыңар да, айрыкча муногу өспүрүм балдар, курактагы балдардын абдан эпидемия күчөдү да. Ооба. Анан ошол эпидемия күчөгөн учурда бул жерде бизге биринчи кезекте ошол инфекционный ооруканага жакшы шарт түзүлүш керек. Муногу эми бул албетте бул эл аралык стандарт 130.
койкалууда, ооба. Жакшы экен, мына эл аралык деңгээлде стандарттын негизинде 130 орунду деп атасыңар. Ушул бул жерде Гүлнара Маришевна бар, кетип калды ал киши. Ошо айта барсаңар, жеке көзөмөлүңөр калып, министрлик. Ар бир тыйынына чейин биз чакырып сурайбыз муну кийин. Анан обученияга кетип калды, же оснащенияга кетип калды деген мындай кийин эме болбосун да. Эми бул элдин баарыбыздын бойнубузга түшүп аткан эме болуп атпайбы бул? Туурабы? Карыз болуп атпайбы? Бул кредит алып атпайбызбы? Чынын айтканда, кредит алып атабыз да толук бойдон. Анан эң акыркы муну айтарым, ПЦР тест дагы ошол жерде деп атасыңар да, эми оорукананын өзүндө, ошол жерден алып, ошол жерден. Ошол жерде. Бул эми бизде республикалык эле инфекционный ооруканада бул. Бирок кече 20-жылы райондордо ПЦР тест тапшыра турган лабораториялар жок болуп калды да. Мисалы, Элек району ПЦР тестти тапшырат, аны Баткен шаарына алып барып, кайра келгичи элдин баарына жогузуп койгон учурлар катталды. ПЦР тест алганга шарт жок райондор бар. Бул бая бүгүн 21-ci кылымда бул маселе болбош керек да, туурабы? Кандай дейсиңер? Ушул маселени кандай карайсыңар? Рахмат, Камил Абдырзакман. Азыркы учурда Азиатский банк развития менен лабораториялык службаларды оңдоо максатында тоже кредит каралган. Ал боюнча биз областтар аралык лабораторияларды буюрса жакында эмки жылы уже жайга уже коебуз. Ошол жерде бүт ал маселелер буюрса чечилет. Эми өзүңүз билесиз, бул пандемия убагында эч бир өлкө бул нерсеге даяр болбой калды. Ошон үчүн бул мүчүлүштөрдүн баарын буюрса келерки жылы ордуна келтиребиз. Мен да ошону айтайын деп атам да, биз өткөндөн сабак алышыбыз керек да. Ошол лабораторияларды эми кече 20-жылда биз эле эмес, башка мамлекеттерден деле көрдүк аны. Бирок ошонун алдын алып, мындай тынымсыз иштешиңер керек да. Ушул маселени жолго койгула. Сөзсүз. Анан тиги колдоймун мен. Рахмат. Окутуу боюнча бир аз маалымат берип коеюн. Бул Корея өлкөсүнөн өзүңүздөр билесиздер, койка уюму бар. Ал уюму буюрса бул проект башталса, алар дагы окутуу жагынан жардам беребиз деп атат. Эс ал тараптан окутуу жагы каралып калган болсо, анда бул акчаны биз башка тарапка колдонсок болот. Ошол эле учурда башка ремонт, ошол инфекциянын башка бөлүмдөрүн деле өзүңүздөр билесиздер. Ал жактарга колдонсок болот буюрса. Рахмат. Аз бул жерде тизимге жазып койгон да, азыр жазылып атат эле. Кийинки сөз депутат Абдибаева Айсара Нышанова берилет. Рахмат. Бул долбоорду колдойбуз, себеби биздин элибиз муктаж болуп турат. Мен пайызын билейин дегем, Руслан Сатылганович. Пайызы канчадан? 0,1%. Эми ким төлөйт өзү? Минфин мойнуна алып атабы же министрликпи? Финансы министрлиги өзүнүн мойнуна алып атат. Бул 40 жылга берилип атат, 10 жыл жеңилдетилген мезгил. Биз өзүңүз билгендей бюджеттен истеп жатпайбыз. Ушул азыр ИГСФтен 0,1 деген пайыз эч кимде жок, эч ким бербейт. Ошол үчүн макулдугун берип атабыз. Жакшы экен, шарты жакшы экен, биз колдойбуз анда. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Нарматова Надира Азимовага берилет. Рахмат. Эми бул ратификацияны колдойбуз, долбоорду. Мен тактай турган эле бир суроо берейин деп атам. Сиз жана өзүңүздүн айткан сөзүңүздө заманбап шарттагы дүйнөлүк деңгээлге дал келе турган оорукана курайлы деп атабыз деп айттыңыз да. Ошол каражат Кореядан алынып аткандан кийин бүт оборудованиянын баардыгын Кореядан аласыңарбы? Жанагы айткан МРТ-ларды, лабораториялык аппаратура, бүт жабдыктардын баарын, больницага керектүү жабдыктын баары Кореядан келеби? Же каалаган жерден сатып аласыңар? Жок, Корея өзү курат, өзү баардыгын алып берет. Өзү алып келеби? Өзү алып келет, ооба. Анда жакшы экен. Анан жана кадрларды да даярдаганга жардам береби? Каралганбы? Ошол үчүн консультационный услуги деп көбүрөөк акча кетип атат. Ушулар атайын келип туруп биздин адистерди үйрөтүшөт да. Жаланган инфекционный гана бөлүм болот да? Жалаң инфекция. Лабораториясы менен кошо. Лабораториясы бүт оснащение, МРТ бүт бардыгы ичинде болот. Жок, аны айттыңыз. Теги бир эле ошол инфекционный эле отделение болобу? Ооба, инфекциялык эле бөлүм болот. Чоңдорго жана болгону жана акчаны үнөмдөгүлө да ашыкча жактарга кетип калбасын. Буюрса, бул азыркы айтылган баалар бул болжолдуу түрдө каралып чыккан.
тендердин убагында дагы бир аз арзандатуулар болуп калса, ашкан акчаны биз башка тарапка колдонобуз буюрса, инфекциялык ооруларга. Колдойбуз. Рахмат. Кийинки сөз депутат Масабиров Талабек Айтмаматовичке берилет. Рахмат. Урматтуу Данияр Эмек, депутаттар. Негизи алда депутаттар айткандай эле мен деле колдойм, бул кредиттик макулдашуу экен. Бирок мына сунуш катары эле урматтуу Саламат сактоо министринин орун басары, мына баягы министр айтты эле, Япония тарапынан $800 миң гранттык жардам деген да. Сунушта ошол жактан мындай көп ушу клиникалык инфекциялык анан башка ооруларга гранттык жардамдар көп болот да. Ошонун негизинде иштесеңер болот. Бул жерде 0,1%га 40 жылга берилеби, 50 жылга берилеби, бирок акыры аны төлөш керек болот да. Анан нерде жана айтып аткан депутаттар 5-тиркеме консультанттарды жалдоо деп турат да. Ошол жерде мындай тыгыз карап чыксаңар, министр финансы менен каржы министри жагы менен. Бул жерде 6-7 пункттан туруптур. Ал ар бирөөсү ошол берилип аткан кредиттен төлөнүүчү консультанттык услугалар да, жанагы жалдоо деп коет. Ошол кыскартып эле, андан ошол больницага бир оборудование алсаңар, ошо кине мындай жакшыраак болмок деген эле ойдо да. Негизи азыр бул суроо эмес эле, как сунуш катары да. Атак мыйзамды колдойм. Рахмат. Айтмаматович, рахмат. Бул боюнча бир аз маалымат берип коеюн. Консультанттын услуги бул негизи проект 2016-2017 жылдары башталып, тиги ковид убагында бир аз токтоп калды. Бирок ушул убакка чейин $700 миң Корея тарап уже сарптады. Аны бул кредитный соглашение кошулган жок, ал өзүнчө болуп кетти да. Рахмат. Сунуштарыңыздарды эске алабыз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолорго жазылгандар баары суроону берип бүтүштү. Эми негизи мындай тактоочу нерсе мен тактап алайын. Негизи бул макулдашуу мүмкүндүгү керек. Анан бул жерде жазып атпайсыңарбы? 1%дан алып атпыз, 10% бизге жеңилдетүү мезгил киргизет экен. 10 жыл. Но бирок бул жерде действительно консультациялык услуга 4,777 миң алып коюп атат да. Мындайча айтканда 17%-ды алып коюп атышат да ошо берген кредиттин. Ошону бир карап көрбөйсүңөрбү? Эми мындай 5, 6, 7%га чейин болсо мейли. 17% бул көбүрөөк болуп атат. Ошо бир карап. Данияр Эрмекович, бир ушул боюнча сиз билесиз, мурда биз киргизген долбоорлорду 10%га чейин карачубуз. Булардын шарттары көбүрөөк болуп атат, 17%. Эгерде алсаңар алгыла дейт, албасаңар албагыла дейт. Себеп дегенде биз жаңы оборудованияны алып келебиз дейт. Үйрөтүш үчүн ушул адистерди тияка бияка алып келиш үчүн акча төлөш керекпиз дейт. Мисалы биз жөн эле оборудованияны алып келип коюп койсок, силердин адистиңер иштей албай калат дейт. Мен түшүндүм. Просто могул жерде жазып атасыңар. $1,869 миң бул медицина окутуу деп атат. А консультациялык чыгымдар почти 3 миллион экен. Наоборот, консультациялык чыгымдарды азайтып, мына медицина окутууну көбөйткүлөчү болбосо. Балдар көбүрөөк окутуп, мындай адистерди көбүрөөк чыгарбайлыбы? Ошо маселени бир карап көргүлө. Макулбу? Карап көрөлү анда. Макул. Анда урматтуу депутаттар, башка сунуштар жок болсо, суроолор жок болсо, анда комитеттин чечимине өтөбүз. Комитеттин чечими Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети менен Корея Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы республикалык клиникалык инфекциялык оорукананы функционалдык жакшыртуу долбооруна экономикалык өнүктүрүү максатындагы кызматташуу фондунан насыя берүү жөнүндө макулдашуу долбоору жана Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети менен Корея экспорттук импорттук банкынын ортосундагы республикалык клиникалык инфекциялык оорукананы функционалдык жакшыртуу кредиттик макулдашуунун долбоору жактырылсын. Ушу комитет чечимин дош койгом, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок, көпчүлүк дош менен макулдук берилди. Рахмат. Рахмат. Боюнча келгенде бар берсеңиздер болот. Күн тартибиндеги кийинки маселеге өтөбүз, кароого.
Күн тәртібіндегі 14-ші мәселе, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкыны ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин курамына талапкерлер жөнүндө. Баяндамачы өзүм экен Төлөн Данияр Эмекович. Чакырылгандар Амангелдиев Данияр Жолдошевич, Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министри. Барбы? Я. Сиз жооп бер, онда болосуз. Тура сизге карайт да. Анда урматтуу депутаттар, мен кыскача маалымат берейин. Бизге өкмөттөн кат келген төрагага. Себеби Кыргыз Республикасы Мамлекеттик өнүктүрүү банкынын мыйзамы бар. Ошол жерде бул банк түзүлүп атат. Негизи бул банктын максаты акча табуу эмес. Бул банктын түзгөн максаты биздин ишкерлерге кичи жана ири бизнести өнүктүрүү максатында кредит берүү. Ошондуктан ал мыйзамда так жазылган 7 мүчөдөн турат. Төраганы министрлик кабинет төрагасы өзү бекитет. Ошо 7 кишинин ичинен. Анан 3 талапкерди өкмөт өздөрү сунуштап бекитип, мыйзамда 3 талапкерди жогорку кеңеш сунуштайт деген жери бар экен. Бирок бизге кат 2 киши деп келди. Анан биз ошо катка таянбай, биз мыйзамга таянып 3 талапкерди берели деп чечтик. Анан албетте бизге келгенде бул жогорку кеңештин депутаттарына деп сунуш келип калды. Негизи профильный комитетке беребиз дедилер, бирок эмнегедир депутаттарга деп келгенден кийин бул жалпы жогорку кеңешке келгенде. Анан биз туура таптык, ар бир фракцияга кат жолдоп, өзүңөрдүн ошо катка жараша өзүңөрдүн кандидаттарыңарды сунуштап бергиле деп, анан ал жерде ар бир кандидатка өзүнүн требованиясы бар эле. Биз ошо требованияны тиркеп бергенбиз. Ошо требованияга лайык бериңиздер деп, мына бүгүнкү күндө бизде 6 фракциядан келип түштү талапкерлер. 2 фракция бербеди, бирок биз 3 апта күттүк. Бул деле көп узарта албайт экенбиз. Анан бүгүн биз туура көрдүк, ошо күн тартибине киргизип, ошону карап коелу деп. Анан урматтуу депутаттар, туура көрсөңүздөр, могул жерде ар бир фракциянын өкүлдөрү бар. Өзүнүн талапкери боюнча кыскача баягы резюмесини болобу, баяндама жасап койсо, кандай дейсиздер? Данияр Эрмекович. Бир мүнөт. Сөз депутат Туманбаевда. Данияр Эрмекович, сиз азыр айтып өттүңүз, 2 жума деди, 3 жумадан бери күттүк, фракциялардын бардыгы толук берген жок депчи. Мен биринчиден кат бүгүн алдым мен. Сиз антып айтып 2 жума, 3 жума дегениңиз туура эмес. Бардык фракцияларга бергенсиздерби, бербегенсиздерби билбейм. Баягы эме сиздин айткан сөзүңүзгө караганда баягы ууруларча жашырып, ошол совет директорун баягы шайлайбыз деп өзүңөр фракциялардын бардыгы берген жок дегениңиз туура эмес. Мен дагы бермекмин, бирок бүгүн көрдүм, Альянс фракциясы менен сүйлөшүп, ошол жерде баягы резюмесин да карадым. Мына бүгүнкү күн азыр маган ар бир ушу кандидаттын резюмелери маган азырап келди. Мен өзүм сурап атып, мына Элвира Жыргалбекова отурат, алдыртып атам. Биякта 5 кишиби, 6 кишиби мен билбейт экен, бир резюме колума тийди. Жамангулов Данияр Мургазиевич деген ошо Альянс фракциясы менен бүгүн сүйлөшүп, ошону биз кандидат катары чыгарып атабыз. 2 фракция чогуу да. Анан билбейм канчадан бери кандай кылып кимге кат бергенсиңер, кайсы фракцияларга бергенсиңер. Эме раз мындай эме болду. Ошол биз профилдик комитетпиз, бюджет комитети. Ошол банк боюнча, ошол эсептөө палатасынын аудиторлору барын бюджет комитети карайт. Бүгүн карап, ошол комитетте чечимиңиздерди чыгарып, ошол палатага 3 кишиби, ошол жогорку кеңештен 3 кишини сунуш кылып, ушу комитеттен палатага чыгарышыңызды суранам мен. Рахмат. Рахмат, Акылбек Тоғызбаевич, бул жерде эми комитети айтылып калды. Бул жерде сиз комитетте болбой калдыңыз, но сиздин кесиптешиңиз комитеттин мүчөсү, орун басары болгон. Анан бул жерде биз жалпы чечкенбиз. Биз өзүбүз комитет чечпей эле коелу. Себеп буну жок, палата чечиш керек деп, анан биз туура көрдүк. Анан мына мен аз көтөрдүм. Мына 6 фракция 2 топко жөнөтүлгөн экен. Сиздерге 30 ноябрь 2022 жылы исходящий менен жазылып турат, ошондо кеткен экен кат.
Буну эми, скорее всего, фракциянын баягы секретарьдын лидеринен тактасаңыз, себеби мына турат бизде датасы менен, исходящийлер менен турат. Ар бир фракцияга берилген. Себеби ушундай маселе көтөрүлбөсүн, анан ошону түшүнбөсүк болбосун деп биз ошону туура көргөнбүз да. 30 ноябрь айында кеткен экен. Маалымат катары берип койдум. Анда урматтуу депутаттар, кандай кылдык? Өздөрү же сунуштаган силер сунуштайсыздар да, эми лидер фракция бар экен, кыскача эле маалымат берип койсуздар, а фракция лидер жоктор, биздин ошо фракциянын мүчөлөрү эле берип койду өзүнүн талапкерлериге. Туура болобу? Кыскача эле да, кайда иштен кандай, себеби жерде эми өзүңөр чеч, кандай чечели? Сунуш бергиле, биз ошондой кылайлы. Данияр Эрмекович. Да. Процедурный Айбек Алтынбекович. Ал кызматка барып аткандар бардыгы отурат да бул жерде. Өздөрү эле кыска эле нуска айтып койсун болду. Анан кийин суроо жооп көтөбүз. Анан чечимге келебиз. Кандай кылабыз? Каршы эмессиздер, урматтуу депутаттар? Анда урматтуу талапкерлер, кандай кылабыз? Четинен ушу отурган Да. Айтыңыз, сөз депутат Акаевта. Акыл Тогузбаевич туура айтты. 30-ында жөнөттүп атасыз, биз дагы текшеребиз муну. 30-ында бизге да келген эмес. Чынын айтканда биз мына чечимди ушул жуманын аягында чыгардык мына. Мына ушул жуманын аягы билип, ушул жуманын аягы чукул чогулуп, анан чыгарып атабыз бизчи. 30-ында мына катты берсеңер териштиребиз биз. Анда биз алышыбыз керек эле анда. Ошон үчүн азыр мындай. Биз мына өмүр бою банк системасында иштеп жүргөн элдик топ менен Альянс фракциясы Жаманкулов Данияр Нургазиевичти чыгарып атабыз. Өмүр бою банк системасында иштеп жүргөн. Анан жанагындай айрым фракциялар келишип алып чыгабыз деген туура эмес. Азыр эгерде болбосо мындай кылалы. Болгону 4 талапкер экен. 4-өнү палатага чыгаралы, ошол жерден 3-өнү алып чыгалы. Данияр Эрмекович, мен сунуш кылдым да. Ошол сунуш боюнча кете берели. Жок, азыр мындай кылайлы. Данияр Эрмекович, туура айтасыз. Биз сунуш кылдык. Ошол сунуш боюнча биз кыска нуска угайлы, суроо жооп кылайлы, а чечимди комитет өзү кандай чечим кабыл алабыз, аны өз сунуштары менен кабыл алабыз. Рахмат. Туура айтасыз. Жанарбек Кубанович, мындай кылайлы. Азыр сунуш түштү, биз буларды угайлы. Өздөрүнүн маалымат берип койсун. Анан суроо болсо суроо берип алалы. Кийин чечимге келгенде сунуштарды бересиздер, ошо чечимди сунуштар менен чечебиз. Жалпы чечебиз. Анан Жанарбек Кубанович, мен сизден суранып кетем, сиз фракциядан тактап койсоңуз мына катты. Барган экен, мына тоже исходящий турат. Анан себеби кээде может силер билбей калдыңар, анан бу жерде айыптуу комитет болуп калбасын. Ошон үчүн сиздер ошону тактап, эгерде действительно албаган болсо, анда биз отделды көтөрүп, ону такташабыз каттары менен, исходящийлер менен. Жоопкерчиликтен биз карап коебуз, эгерде действительно ошондой болсо. Но бирок булар мына уверенно алып келип, мына исходящийлерин жазып келишти бизге. Рахмат. Анда тизме менен кете берели анда. Анда биринчи сөз Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын талапкери Сыдыкова Жылдыз Мунарбековна. Бар да? Бар, саламатсыздарбы. Кыскача өзүңүз жөнүндө баяндама кылып коюңуз, баягы резюме боюнча. Саламатсыздарбы. Мен банк тармагында 2006 жылдан бери эмгектенип келем. Эки мамлекеттик банкында, РСК жана Айыл банкында эмгектенип келгем. Андан кийин дагы мамлекеттик үлүшү бар Осың банкта да иштеп келгем. Акыркы жумушум болсо ошо Айыл банктын маркетинг жана пиар бөлүмүнүн жетекчиси болуп иштеп келгем. Ошол суроо болсо суроого жооп берейин. Рахмат. Анда толук баяндама, то есть кыскача маалымат угуп алайлы бир талапкер боюнча. Кийинки сөздө анда Ишеним парламенттик фракциясы сунуштаган талапкер Осмонова Айнура Шермановна сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен 94-жылдан баштап банк системасында иштеген. Ар бир тепкичтен өткөн банк системасын, рядовой специалисттен баштап зам председателя правления, член правленияга чейин иштеген.
Андан кийинки 1994 жылдан баштап 2017 жылга чейин иштедим. 2017 жылдан баштап парламентте 6-чы созывда депутат болдум. Комитет по экономической и фискальной политике иштедим. И азыр мына ишеним фракциясы сунуш берип атат. Суроолор болсо жооп берейин. Geçiriz. Андан тышкары шаардык кеңеште 3 созыв депутат болгом, бюджеттик комитетти жетектегем. Бюджеттин көбөйүшүнө Жалал Абад шаарынын чоң салымдарым бар. Рахмат. Урматтуу фракция лидерлери, жок, мен азыр тактадык. Альянс фракциясы 7 декабрда каттан кийин Нур Келди деген жигитиңер бар экен. Ошого чалып такташкан экен, ошону бергиле деп. Анан 14 декабрь күнү Тилек деген жигитке чалып, ошо экөө менен жок, кат берилген, а 7-синде бергиле жообун деп берген. Чалган булар, тактаган. 30-да кеткен, а 7 декабрда чалып бербей атасыздар деп булардан тактаган экен. Булар жеткизип берип тур да сиздерге. А берки элдиктики Миргүл деген Нургүл деген кыз менен Нурсултан деген жигит менен сүйлөшкөн экен. Чалып. Так, 4-үндө, ошо 7-синде 14-үндө. Ушундай эле. Ар бирине чалып чыгыптыр. Силерге кат кеткен, ошону сунуштан тезак бергиле дептир. Макул беребиз деп ошо калып кетиптир. Да, сөз депутат Сурабалдиева. Бир тактап берсеңиз, азыр биз кандидаттардын өмүр баянын кыскача суроо беребиз, туурабы же суроо бербейбизби? Суроо берип туруп, анан чечим комитеттен чыгарбай туруп палатага алып барабыз да, туурабы? Мен туура түшүндүмбү? Чечим чыгарабыз. Мындай кылбайлы, урматтуу депутаттар, эми негизи Ошол бул жагын түшүнбөй процедура. турганда мы голосовать сейчас будем или нет? Не, вот я сейчас вам процедура. Процедура так жазылбаган экен. Избрание. Ошондуктан азыр буну жалпы комитет мүчөлөрү менен чечебиз, кандай жол менен барабыз деп. Себеби биздин регламентте ушул процедура кандай аныктайт буларды, кандай алып чыгат деген так жазылбаптыр. Анан чын айтканда буларды биз ууп коюп эле сунуштаган туура болот, себеби биз суроо бергенге чын айтканда биз мы не банкиры. Мы сейчас мындай кылбайлыбы? Азыр биринчи кете берели, булар бүтүп алсын, анан жалпы сүйлөшөбүз. Анан сунуштар менен чече берели. Жок, ошону сунуш бересиздер да. Сунуш бересиздер да. Анда кийинки сөз ынтымак парламенттик фракциясы берген талапкер сөз Тотонов Нурбек Темирбековичте. Рахмат, Данияр Эмрекович, урматтуу депутаттар. Мен Тотонов Нурбек Темирбекович 2009-дан 2011 жылга чейин жоопкерчилиги чектелген ОСО Асман Терек курулуш компаниясынын директору болгонбуз. 2011-ден 12 жылга чейин член ревизионный комиссия Жалал Абад электроодо иштегенбиз. 2012-ден 14 жылга чейин Токтогул районунун Атайын фондунун директору болуп, андан кийин 2018-ден 21 жылга чейин Жогорку Кеңештин 6-чакырыштын депутаты болгонбуз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз, кийинки талапкерге берели. Мекенчил депутаттык тобунан берилген талапкер Аким уулу Азамат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен Аким уулу Азамат, Мекенчил депутаттык тобунан ошо Өнүктүрүү банкына талапкер болуп атам. Мен өзүм жумуш жолумду 2000 жылдан баштап иштеп келатам. Банк тармагында жалпы стажым 20 жыл болуп калды. Айыл банк системасында 8 жыл иштедим. Ротация менен которулуп иштегем. Ат Башы районунда иштедим, Кочкор районунда. Андан кийин ошо Талас филиалына управляющийдин главный специалист болуп иштегем. Андан тышкары өзүм андан кийин АУП Агро деген дагы мекеме ачылган болчу, микрокредитный компания, ал жерде да иштедим. Кийинки акыркы иштеген жерим ушу Ала Бука районунда Эко Ислам банктын Ала Бука бөлүмүнүн башчысы болуп 11 жыл иштедим. Мындан тышкары өзүм айылдык кеңештин 3 жолку депутатымын.
төрагада болгом бюджет комитетинде. Андан башка өнүктүрүү фонду түзүлгөндө Ала Бука районунда ошо төрагалардын ичинен ошо өнүктүрүү фондунда байкоочу кеңештин төрагасы да болуп 4 жыл иштедим. Кыскасы ушул. Рахмат. Анда сөз кийинки талапкерге сөз берели. Альянс парламенттик фракциясы жана элдик депутат тобу бир адам берипсиздер, э? Туурабы? Талапкер, айта бериңиз. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, биринчи кезекте силерден кечирим сурайбыз. Могул чукул болгон үчүн азыр больничныйда болуп, Данияр Нургазич өзү келе алган жок. Бирок палатага келет. Резюмеси силердин барыңыздарга таратып берилди. Ал жакта көрсөңүздөр болот. Бул Кыргызстанда дагы, Орусияда дагы ушул банк иши боюнча жогорку окуу жайын аяктаган жана ошол Кыргызстанда, ошондой эле Орусия Федерациясындагы эл аралык ири банктарда, ошол чоң кызматтарда иштеп келген. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда буюрса мына ошол резюмеси таратып берилди. Жыйынга келип өзү жооп берет деп ишенем. Элдик топ жана Альянс фракциясы ушу Жамакулов Данияр Нургазичтин талапкерлигин көрсөттүк. Чындыгында жаш, креативдүү жана ушу мамлекеттик өнүктүрүү банкында бир нече сунуштар бар. Татыктуу таза иштеп берет деп ишенебиз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, кандай кылдык анда? Мындай аныктап алайлы. Эми маалыматты уктук. Суроо жооп көтөйлүбү? Сөз депутат Масабиров Талабек Атмалович. Азыр мындай да, биз азыр депутаттар, азыр биз суроо жооп көтөбүз деп атабыз. Азыр мына бир талапкер жок деп атат, палатага келет деп атат. Азыр мына отурган 4 талапкер биз суроо жообун алабыз дагы. Бир талапкер болсо баардык талапкер бирдей болуш керек да, мүмкүнчүлүк туурабы? Палатага чыгып, адамга азыр 4 жооп берет, азыр эме болуп калса 3төн болсо 3тү шайлап коебуз. Суроо жооп кылбайлы, палата чыгарбайлы. Азыр мына Жанарбек Кубаныч, азыр биз кандидатты койсо сиздин кандидатыңыз жок. Туура эмес болуп калат да. Урматтуу депутат, мындай кылбайлыбы? Данияр Ермекович. Айта бериңиз. Эми бул жерде палатага чыгарбайлы комитеттен чечели. Эми ал бир киши келбесе резюмеси турат Талайбек Айтмаматович. Сунуштарды угулайлы, анда сөз кийинки сөз депутат Алтынбеков, Айбек Алтынбековичте. Урматтуу депутаттар, менде мындай да, кандидаттарга мен суроом жок. Бардыгы тажрыйбасы бар, иштеп кете алат. Менде эч кандай эмем жок, бардыгында. Эми багы пешенесине жазганы адам бул жерден аныкталат. Шайлайт, иштейбиз. Эми менин суроом мындай болду да, эмне үчүн мамлекеттик өнүктүрүү банкы ачылып атат? Мирлан Сапкович. Эмне айтсаңыздар, кандай мамлекеттик банктар бар, канча уставной фонд, канча акчасы бар, алардын зданиялары барбы, эмнелери бар алардын? Билип алайлычы, бир маалымат билип алайлычы. Туура суроо берип атасыз, Айбек Алтынбекович. Урматтуу депутаттар, мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө атайын мыйзам кабыл алынган. Мыйзамда ушул нормалар көргөзүлгөн. Мыйзам боюнча 20 миллиард сом деп уставной капитал болот деп көрсөтүлгөн. Азыр бул банк жаңы түзүлүп жатат. Азыр правлениянын бир өкүлү бекилип, биздин буйрук менен акционер катары каттоо иштерин аяктап жатат. Ошол эми калган правленияны толук түзүш үчүн толук курамдагы директор кеңешинин курамы керек. Бүгүн распоряжение бекилди 4-тө, 3-өө мына сунушталып жатасыз. Максаты негизи туура айтасыз, бизде мамлекеттик банктар бар, мамлекеттин үлүшү бар 100%. Бул банктын өзгөчөлүгү ошол өнүктүрүү банкы деп аталып тургандай, кандай кредит же грант жана башка сырттан каражат болобу, ички маселелер болобу, ири долбоорлорду өнүктүрүүгө каржылайт деген максат кабинет министрликке. Ал эми Айыл банктыкы эми өзүлөр билесиз, мына ФСК жана башка профилдүү каржылоо, РСКныкы деле мына ушундай негизги долбоорлор, чоң ири каржылоону ушул банк аркылуу болот деген министр кабинетинин максаты и планы. Мирлан Саккович, 20 миллиард сом деп атасыз да. Ушул акча бюджетте каралды да, туурабы? 23, 24, 25 жылдарга бар да. Бул акча каяктан келет?
туура суроо. Азыр мына бюджеттин долбоорун карап жатасыздар. Бул каражат кийинки жылга азыркы бюджетте жок. Себеби жаңы мына түзүлүп атат. Бирок эсеп ачылды. 500 миллион сом, мен жаңылышпасам маалыматым менен 500 миллион сом быйылкы жылы которуп берет. Биринчи мындай баштапкы уставдык капиталын. Калганын бюджеттин өзгөртүүсүнө жараша. Мирлан Сапаевич, 500 миллион сом бул здания, сооружениялар болот. Бул персоналдар болот. Бардыгы бул пайда келтире турган эмес, чыгымдар булар бардыгы. А 20 миллиард 23 жылга каралбаса, анда кийинки жылга карайт. А ошол өнүктүрүү баягы дыйкандарыбызга жана ошондой эле чакан бизнес, орто бизнеске деп атасыз да, туура ушундай болот да. Ушундай долбоорлорду колдоо максатында ушул өнүктүрүү банк ачылып атат. Эми бизде өзүбүздө банктар бар да. 20 миллиард ошол мамлекетти Керемет банкта дагы толук канча процент менен үлүшү? Керемет банктын негизги 90%дан ашык үлүшү бул улуттук банкта. Улуттук банк. Калган 0,7% мамлекеттик мүлк фондусунда. Айыл банк бар, СК банк бар, Керемет банк болуп атат азыр. Ушу 20 миллиард ушундай эле бөлүп бериш керек эле өзү. Ушул аркылуу иштетиш керек эле. Азыр баягы улуу көчмөндөр мурасы ачылды, 1 миллиард акча кычыгым болду. Бул кирешеге иштеп, кирешеге келтирүү үчүн дагы 2-3 жыл акча убакыт керек болуп атат да. Өз негизи мындай айтканда мен мисалы үчүн бул ачканга мен каршымын. Чынын айтканда негизи да чыгымдар болуп аткан үчүн. Анан эми рас ушундай ачылып калгандан кийин ушундай бизге ушундай эми чечимдерди кабыл алышыбыз керек болгондон кийин мен ойлойм, менин сунушум Данияр Эрмекович. Биздин азыр комитеттин чечими сөзсүз түрдө 3 кандидатты тандообу, бул регламентте каралганбы? Жок, эгерде регламентте каралбаса, палата чечеби? Эми үчүн дегенде эртеге палатадан 90 депутаттан ушул жерде отурган 18 депутатка суроо жаралып калбаш керек. Силер эмне үчүн өзүңөр эле чечип алдыңарбы? Эмне үчүн бизге алып келбедиңер? Аны биз дагы чечишибиз керек эле деген суроо талап болуп калбаш үчүн менин сунушум Данияр Эрмекович. Бүгүн биз чечимди жакшылап кабыл алып берип палатага чыгарсак, ушу бардык кандидаттарды чыгарсак, анан ошол жерден биз ошо жогорку кеңештин чечип койсок жакшы болот эле да. Жок, эгерде азыр регламент жок, мен сизге суроо бердим да, Данияр Эрмекович. Регламентте каралса, Акылбек Текузбаевич, мына сизде. Эгерде регламентте бүгүн азыр үчөөнү чечип беришибиз керек боло турган болсо, анда үчөөнү чечип берели. Жок, регламентте каралбаса, анда биз палатага алып чыгайлы. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Талабек Айтмаматович, негизи Айбек Алтынбекович туура эле көтөрдү маселени. Кат келгенде жалпы жогорку кеңешке келген. Бизге 3 талапкерди сунуштагыла деп. Ошону, но процедурада так жазылбаган. Ошон үчүн азыр туура айтты. Биз үчөөнү беките алабызбы же беките албайбыз деп. Анда 6-ны биз бекитип палатага чыгарайлы. Палата жалпы 90 депутат ошолордун ичинен шайлап алсын деп атат. Себеби процедура избрания жазылбай калган экен. Мален Абдрахманович, ошо процедураны эртеңки она кылганыңызда өзгөртүү киргизип атпайсызбы? Кайра регламентке. Ошо процедураны карап койбойлубу? Азыр иретме кетели. Урматтуу депутаттар, иретме. Сөз Нарматова Надира Азимовна сунушу бар экен. Теги Мирлан Исакбекович, айтсаңыз, бул мыйзамды неме мамлекеттик өнүктүрүү фондунун түздөн түз кимге карайт? Мамлекеттик өнүктүрүү банкы 100% мамлекет акционер, министр кабинети. Акчанын бардыгын мамлекеттин бюджетинен берилеби? Ооба, алгачкы уставдык капиталы мамлекет бюджеттен берилет. Андан кийин банк системасына кирип өзү пайда табыш керек. Кайсыл багытка берилет? Сиз ири долбоорду атасыз. Долбоорлордун кайсы долбоорлор эсептелет ири деп айтканыңызда? Мен аны мисал катары айттым. Азыр толук курамдык директор кеңеши түзүлсө, анан башкаруу түзүлөт. Мыйзам боюнча башкаруу директор кеңеши аныктайт стратегиясын. Кайсыл долбоорлор кандай сунуштар келсе, ошону карап жактырат же жактырбайт. Мисал катары мен айтып кеттим, Камбар ата сыяктуу курулушум. Дагы башка болушу мүмкүн. Биздин өзүбүздүн бюджет мамлекеттин каражатына гана башка каражат түшпөйбү ал жерге? Жок, андай тосук эме жок.
башка жактан келген грант болобу, кредит болобу, же банк өзүнүн аракети менен издеп таап, ири банктар менен дүйнөдө мүмкүн. Россия Федерациясын, башка банктар менен сүйлөшүп, каражат тартканга толук укугу бар, мүмкүнчүлүгү. Иман убакыт көргөзөт албетте. Бул эми жаңы түзүлүп аткан банк болуп атат. Себеби мындай болуп атат да, Данияр Эрмекович. Биз жалпы сумманы канча деди айттыңыз азыр, 20 канча дедиңиз? Мыйзам боюнча 20 миллиард деп бекилген. 20 миллиард болсо 10 миллиардты быйыл биз жанагы айыл чарба немеси аркылуу, министрлик аркылуу кластерлердин 10 кластерге деп 10 миллиард акчаны бөлдүк да. Ошол эле РСК менен тиги айыл банк биздин мамлекеттик банктардын эсебинен берилет деп бердик. 10 миллиардтын изи дагы азыр баш учу жок болуп атат да. 3 миллиард 400 миллион бөлүндү деди. Ошону дагы толук алган жок, освоить эткен жок. Анан алда мамлекеттин акчасы да. Азыр ушундай өнүктүрүү фонддор эле көбөйүп кетти да. Кылган иштин жыйынтыгы жок элечи. Ошон үчүн азыр Керемет банк, Айыл банк, РСК банк түздөн түз мамлекеттик банк болуп турганда кайра дагы өнүктүрүү фондду уюштуруштун эмне зарылчылыгы бар билбейм азыр. Урматтуу депутаттар, мен кечирим сурайм азыр. Себеби бизде азыр Госстрой турат, башка турат, капиталдык вложенияларды аткарып атышат. Ал туруп эле ортодон дагы бир эмеге акча бөлүп берип атабыз да, курулуштар менен заниматься эткенгечи имени биздин колубуз менен кетип атат ошонун баардыгы. Ошого нерселерди бир карашпайбы экен этияттап. Жалаң ушу бюджет комитетинин атынан кетип атат. Биз колдоп берип атабыз канча каражаттарды. Азыр Госстрой калып кетип эле башка бир ишкана иштеп атпайбы азыр бардык жерде. Мамлекеттин акчасын. Ошол эле мезгилде капвложенияга кирген объектилер бүтпөй калды, кирбей калды эч кимиси. Айтканыбыз эле 15 мектепти айтып атабыз. Жерлеринде бүткөн жок эч нерсе. Буга эмне деп айтасыз? Урматтуу депутаттар, Данияр Эрмекович, биринчиден мен азыр кечирим сурайм. Мен азыр мыйзам колума алып так көрүп атам. Министрдин орун басарда 2 миллиард уставдык капитал келген, 2 миллиард. Анан мыйзам боюнча мыйзам кабыл алынып калгандан кийин мыйзам иштеш керек деген максатта министр кабинети ушул көрсөтүлгөн нормаларды бекитип, аткарып, толук банктын аткаруу правлениясындагы директорлор кеңешин дагы бекитип. Булардын айлыктары канчадан болот мисалы үчүн? Канча управление, булар эми директорлор кеңеши болуп атат да. Негизи аппаратында канчадан иштейт алар? Айлык акысына канча каражат кетет бир жылда? Аны өзүнчө бекилгенден кийин бар бир предварительный положениясы бар да булардын болжолдоочу. Канча аппарат иштейт, канча айлык акы кетет бюджеттин эсебинен, канчадан айлык алышат. Аны толук бекилгенден кийин дагы кошумча маалымат алсаңыздар болот. Мен азыр алдын ала так айта албайм. Себеби мына эми жаңы бекилип атат. Бекилгенден кийин ошол 2 миллиардты азыр 20 канчаны азыр 2 миллиард деп оңдоп атасыз. Ошонун раскладкасы барбы? Каяка жумшала тургандыгы боюнча? Азыр раскладкасы жок. Себеби жаңы бул түзүлүп атат, жаңы бекилип атат. Биринчиден, экинчиден 2 миллиардтын 500 миллион сому быйыл берилет деген планда бар. Калганын кийинки жылга бюджеттин 500 миллионго 50 миллион 6 миллиондон кылып туруп бир мектеп бүтүрүп койсок жакшы эмес беле? Ошондон көрө азыр мына мектептерибиз бүтпөй бүт калып кетти баары жоктун баары. Жоопкерчиликти ким алат ошондо? Түшүнүксүз да, кол көтөрүп атабыз, бекитип берип атабыз. Эртең ошонун баарын артынан чыгат бирдеке. Азыр туура зашта кылып бере албай атасыз, сиз дагы түшүндүрүп айтып бере албай атасыз бизге. Анан мына кандидаттар жөнүндө мен айтайын дегеним, Данияр Эрмекович, сиздин айткан бизге сунушуңуз боюнча бул комитеттин привилегиясына берип атат да, тууру.
Жоқ, ошол боюнча ошол боюнча азыр профилдик комитет биз болуп атабыз. Жоқ, профилдик комитет болду. Ошол боюнча азыр спор болуп атпайбы? Кат келгенде өзү профилдик комитетке деп келиш керек эле. Бирок профилдик комитетке келбей, жалпы жогорку кеңешке деп келип калды да. Ошондо бизге профилдик комитет биз карайбыз, но биз ушул үчөөнү биз өзүбүз чече алабызбы же чече албайбыз деген суроого бүгүн юридикалык баалашыбыз керек да. Мален Абдрахманович. Урматтуу коллегалар, мындай да, билесиздер, жогорку кеңештин атына ошол эле повесткалар боюнча жогорку кеңештен 2 кишини өрүп койгула деп канчалаган киши немелер келет, фамилиялар. Аны международный комитет өзү чечим кабыл алып, өзү жибере берет. Же болбосо билесиздер, жана тендерлерди катышуу боюнча дагы барып бюджет комитетинен бер дебей, жогорку кеңештен 2 кандидат берип койгула дейт. Төрага профильный комитетке берет да, профильный комитет чечим чыгарып кете берет. Биз тем более соблюдать этип койдук, сиз туура кылдыңыз, лидер фракцияларга жиберип койдуңуз дагы, лидер фракциялардын баарын алып койдуңуз. Это тоже общий немени ар биринин чечимин алдыңыз. Ошон үчүн профильный комитеттин чечими ар дайым чечимге ээ болот. Берип коюшубуз керек. Бул баягы эле жалпы жогорку кеңештин атынан келгенде айтып атам го, бир эле примерди, повестканы айтып коеюн. Толтур азыр чыгарсак болот алардычы. Кетти, значит, бере бериш керек. Самый главное, төрага келди, төрага профильный комитетке отписывать этти. Профильный комитет, сиз иши болчу кылдыңыз, чечимдер кылып коюңуз, бере бериңиз. Ошон үчүн мен ошон үчүн тактоого киргизип атам да. Бүгүн деле чечип койсок болот, эчтемеси жок. Азыр Марлен Абдрахмановичтин айтканын ойго мен кетип бартам да, сизге тактапчы. Себеби профилдик комитет деп бизге бергенден кийин сиз мыйзам өзүңүз тартипти сактап бүт фракцияларга кайрылуу бердиңиз, кандидаттарыңарды бергиле деп. Алардан кандидат алгандан кийин 5 кандидат түштү. 5 кандидатты эле биз комитеттин ичинде эле чечип, үчөөнү тандап берип коюш керек да. Буну эми жогорку кеңешке алып чыккандан эч кандай зарылчылыгы жок да. Сиз профилдик комитет катары бере берсеңиз болот да. Негизи чечим токтом менен чыгат жогорку кеңешке. Кандай болбосун? Мален Абдрахманович, туурабы? Жогорку кеңеште токтом чыгат. Чыгат. Ошондуктан Данияр Эрмекчи. Азыр иретпей кетели. Биякта жазылыш эле, сунуш да? Процедурный жазылды эле. Сунуш берип атат. Айбек Алтынбекович. Абдулбаев Айсанын нышанында сөз. Биз бул мыйзамды 3 окуудан өткөрүп колдоп бергенбиз. Урматтуу депутаттар. Анан кайра эле муну көтөрө беребизби? Анан 20 миллиард эмес, 2 миллиард айтсаңыз, Мирлан Исакбекович. 2 миллиард депчи. Менин билишимче бул бюджетке кирбей калды. 23-24көчү. Булардын жоонан мен түшүнгөнүм, азыр инвестицияны өздөрү да привлекать этиши мүмкүн да банк, туурабы? Как банк развития катары. Ошентип түшүндүрүп айтпайсызбы анан? Туураан айтып кеттим. Азыр биз түптөп берсек, пайдаланын бардыгын, анан банктык жалпы мыйзамдарга ылайык өздөрү да аракетин кылат. Сөз. Анан ушу палатага алып чыккандын кереги жок деп ойлойм мен. Мына кандидаттар боюнча дагы иш тажрыйбасы, билими болуш керек банковский системадагычы. Анан тиги мугалимди бияка алып барып, слесарды тияка алып барган болбойт да, туурабы? Туура Айсара Нышан. Ал боюнча да туура айтасыз. Ошондуктан бул жерде сунушталган кандидаттардын бардыгы эле каржы тармагында болуп атат. Банкы болгондон кийин биз эми өнүгүүгө карай ошо барышыбыз керек да. Раз карап чечтикпи, эми кайра-кайра айтпастан калганын чече берели. Мен сунушум ошол. Рахмат. Сөз Алтынбеков Айбек Алтынбековичте. Данияр Эрмекович, урматтуу коллегалар, мен эми жеке өзүмдүн оюмду билдирип койдум. Баягы Айсара Нышанына сиз айтып атпайсызбы, ачып койдук, болду, кабыл алып койдук, эми кете берели депчи. Мындай болуп атат да, мамлекет өзү 35-30 миллиард менен дефицит менен кабыл алып атсак. Анан мен 20 миллиард деп, мен Мирлан Исакбековичтин жообуна жараша мен айтып атам 20 миллиард деп. Сиз 2 миллиард деп айтып атасыз. Бирок ачканда эле ал банк байып кетип, путуна туруп кетпейт да. Ал бир канча убакыт керек да. Ошол бир канча убакыттын ичинде алар банк ар бир зданияларын ачат, ар бир филиалдарын ачат. Алардын бардыгы чыгым да. Бардыгы чыгым. Мен ошон жеке эле оюмду айтып койдум. Ошон үчүн ар бирибиздин оюбузду өзү сыйлайлы, бири-бирибизди сыйлайлы. Андан кийин муну эме боюнча, чечим боюнча Данияр Эрмекович, биз азыр 3 адамды же бардыгын палатага, бар палатага чыгарып палатадан бекилет да. Бекилет да, туурабы? Бул жерден эле Марлен Абдрахмановдун айтчыктай баягы бекитип эле берип бербейбиз да, туурабы? Баары чыгат. Ошон үчүн мен биринчи сунушумду, урматтуу депутаттар,
Жок, бу жерде куламашка уруп атпайбы, ушу ойдон эле берип берсек болот деп атпайбы? Аны жооп берсин. Мен эми жогорку кеңештен биз барып чыгарабыз да муну палатага. Же чыгарбайбызбы? Сөз чыгаргандан кийин анда мен сунушум ошол эле бойдон. Бардыгын толугу менен биз палатага чыгарып коелу. Мындай, мен Айбек Алдыбековичти кошулам, себеби мындай да, урматтуу депутаттар. Мына азыр Мариям Абдрахманович жакшы айтты. Раз бизге келди, биз карап кое берели, сунуштады деп. Но бирок кегиле тарыхты карайлы. Эсептөө палатасынын талапкерлери биздин комитет профилине бизге келген. Биз ошолдун ичинен тандабай палатага чыгарып бердик го, палата тандады. 6 талапкерден 7ден 4-төн өткөздүңөр. Анан азыр эгер өзү чечип коюп чыгарсак, азыр мына эки чоң фракциянын лидерлери мындай тиешип айтып атат, бетким тиешип өзүңөр тымызын өткөзүп коелу. Эртең ошо сөздү 80 депутат бизге айтат да палатада. Ошондуктан Айбек Алдыбековичтин сунушу туура эле болду. Анан мындай бир жактан же дагы экинчи сунуш, урматтуу депутаттар. Бир күн бүгүн карайлы, карап, угуп, чечимди анда эртең юристтер менен кеңешип чыгаралы. Же болсо негизи Айбек Алдыбековичтин сунушу туура. Мен ойлойм ошентип. Азыр мына да бир сунуш бар экен, депутат Талиева Камила Абдразаковна сөз. Мына мыйзамда баягы процедуралар көрсөтүлбөгөн кесепети болуп атат да. Көпчүлүк тынчыраак Айбек. Урматтуу депутаттар, тынчтанып аласыздарбы? Биякта угулбай калды. Рахмат. Урматтуу депутаттар, рахмат. Мыногу эми бул, конечно, бул мен деле жеке каалоомда ушул банктын ачылышына макул деле эмесмин да, чынындачы. 3 кишиге эле кызмат орду түзүлөт да. Мамлекеттин акча айлап, майлык маяны алат да. Жөн биз көргөнүбүз эми ал жакта аппарат өзүнчө кетет да. Анан эми мындай алгандачы, биз ушуга чейин деле канчалаган ушундай процедура боюнча профильный комитеттерге келет, ушинтип өткөрүп коебуз. Анан баргандан кийин бүттү, ал жогорку кеңеште тааныбайт, анан терге барат, ар кандай элдерден наразычылыктар тигиндей мындай коррупциялык иштерге же иш козголот. Анан кетире албай тиги соттун чечимин күтөлү деп отуруп, ошонун баары келип туруп, эгерде иш козголуп кала турган болсо дагы, биз токтоосуз түрдө биз жоопкерчиликти дагы кайра обратно чакыртып алуун дагы ошол бир мыйзамга Мариям Абдрахманович киргизишибиз керек да. Булар биздин азыбызда подотчетный болуш керек да. Чакырып алуу процедурасына киргизишибиз керек. Мына азыр кандай дайындоо, талашып тартышып атабыз. Эми токтом жогорку кеңешке чыккандан кийин албетте ал жерге баргандан кийин талаш тартыш болот. Үчөөнү кандай кылып дайындадыңар дейт. Эми биз банкир эмеспиз, палатада деле банкир эмес. Бирок биз парламент кабыл алып берип аткандан кийин ал жерде суроо жаралат. Кандай кылып тандадыңар дейт. Кимиңер жоопкерчилик аласыңар, кандай тандаганда. Ошон үчүн менин сунушум мына тиги Айбек Алтынбекович айткандай эле, буларды баарын уктук. Эми чынында критерийлерге туура келет да, жанагы бөлүм башчы, тиги начальник управления болуп иштептир, ушул жетекчилик кызматта иштеп, булар именно банк тармагында. Банк тармагында иштеп барса, анда ошонун баарын эле жогорку кеңешке чыгаралып, жыйындар залында карап көрүп, анан ошол жерде ар бирине добуш берилип, асты жогору добуш алганы өтө берсин. Биз эми азыр профильный комитет карап бере берели. Неме и так токтомдо неме болот да. Ошон үчүн менин дагы сунушум Айбек Алтынбековичтин сунушун добушка койгула. Анда мындай кылайлы, урматтуу депутаттар, добушка өтөйлү. Себеби азыр дискуссия көбөйүп кетти. Эми ирет менен коелу. Бул жерде сизден сунуш түштү. Башка сунуштар келбеди, урматтуу депутаттар. Надира Разимовна, сиздин сунушуңуз кандай эле? Мен сунушту комитетте эле чечип коелу дедим да. Сиз биринчи бердиңиз окшойт. Мен бердим. Анда ирет менен кете берели? Жок, эми сунуш ирет менен түшүп атпайбы? Кечиресиз, мен. Анда мындай кылалы, урматтуу депутаттар, кегиле дош менен чечип коелу. Кандай дейсиздер, урматтуу депутаттар? Мындай кылайлы, Айбек Алтынбековичтен сунуш түштү. Келиңиздер, регламентке ылайык биз 6 талапкерди карап коелу, бирок бардыгы келген бүгүнкү күнү кирген талапкерлерди карап макулдук берип коелу, бирок палатага чыгарайлы. Палата ошонун ичинен арасынан өздөрү палата өздөрү шайлап алсын дейт. 90 депутат шайлап алсын деп атат. Ошо сунушту добушка коем. Добуш бериңиздер. Ким макул сунуш менен? Ооба. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ким каршы? 2.
Жок, болду. Жоқ, палата комитеттен чечебиз. 7 миң өттү. Исек. Комитет деле чечип койбойлу, эми эмнеге палатага чыгат? Я не продолжил. Айбек Алтынбекович айтып атат. Биз 5 мына талапкер отурат, буларды бекитип палатага чыгарып коелу. Палата өздөрү 90 депутат өзү шайлап алсын дейт арасынан. Чыгып турасыздар ба? Рахмат. Негизи суроо жооп жок силерге. Негизи баарыңызды уктук. Мындай болуп атпайбы? Урматтуу депутаттар, азыр мына караңыздар, азил сөз менен эки лидер келип өзүңөр тыбызын чечип, эртең ушуну 80 калган 70 депутат деле айтат бизге.